ошо Кыргызстан партия менен концерт коюп келип бурда 27-си окуп ошондо 27-си кечинде саат 9:10 милиция кызматкерлери келип показания берип коюңуз деп ровдга чакырышты. Берип коюңуз деп анда макул барып берейин деп ошол жака бардык. Баргандан кийин тиги угудун начальник сиз менен көрүшөм деп анан кийин иштен чакыртып анан тиги эмеге киргизишти да. А сиз июнга чейин Токтогулов менен байланышып Токтогулов сизге айтканды тиги иш козголду ушинтип атат бизде атат же жок. Тергөөчүлөр чакырып телефон менен тергөөчү чакырган жок. Бул тууралуу мен Токтогуловдун да ошол убактарда тиги өзүнүн тайкесинен качып жүргөн экенин билген, бирок ал каякта качып жүрөт, эмне кылып жүрөт билген эмесмин да. Мына сизди кармагандан кийин беттештер протокол жүргүзүлгөн экен Токтогулов. Ошол беттештер протокол жүргүзүлдү. Эмне себептен Токтогулов сизди көрсөтүп атат акчаны сизге берген? Себептеринде Токтогуловду бул өзүнүн тайкелери коркутуп ишти мен жакка оодарып туруп атат да. Себептеринде эмне себептен сизге оодарып атат? Каршылык болгон эмес, ал коркуп атат. Ал акчаны ал өзү төлөй албаганга байланыштуу бул жак тараптан коркутуу көрсөтүлүп, ал болсо мен жакка ишти оодарып азыр тайке жээн экөөлөп туруп менден акча алгысы келип атат. Булар билип атат, что мен акча платежа способный экенин көрүп туруп менден акчаны алгысы келип атат да. Ага чейин буга чейин болгон сөздөрдүн баардыгын деле буларга полный так түшүндүрүлгөн болсо, что мен бул жакта эч кандай күнөөм жок экен, тиешим жок экен. Токтогулов менен ортомодо кандай мамиле бар? Токтогулов мен башынан айтып берген уруксат этсеңиз. Кыскача айтсаңыз, эмне себептен сиз 5 ноябрда звондоп жанагы берилбеген акчаны улам узатасыз берүүдөн кийин Башына айтып коеюн ушул нерсени. Токтогулов Нуржан бул менин атамдын инисинин классташы болот, айылдаш. Булардын баардыгын булар айылдаш болгонго байланыштуу мен айылга көп жардам берип турам. Андан кийин буларды жана посоль алып бир сомдон иштеген жака мен баягы тааныш аркылуу киргизип койгом, булар өздөрү иштешкен, мен Бишкек шаарында да отурам. Андан кийин бул 2-июнда өзүнүн тайкесинен, бир тууган тайкесинен 40 тонна фасоль алат. Мен ал тууралуу эч кандай билбейм же бул болот Вишневичтин айтуусу боюнча мен Омар деп айткан үчүн бердим дейт, же мага чалып айтышкан эмес, же болбосо мага Омар мына сен үчүн берилип атат акча, же болбосо сен үчүн мына сен артың үчүн сени берет деп берип атам деп же чалган эмес. Мага бул тууралуу ноябрдын аягында декабрда айтып атышат. Сиз расписка жазып бердиңизби, мен гарант болуп берем? Эч кандай. Поручитель болуп берем? Жок. Эч кандай. Мен бул тууралуу ноябрдын аягында угуп атам. Укканда дагы башкача жагдайдан угуп атам да. Мен бул бала мен байкемдин жакын досу болгонго байланыштуу мен бул жака благотворительный концерт коюп бергенде көп өзүнүн жардамдарын тийгизип баягы кызмат кылышты да. Андан кийин бир маалда чалып калды. Бул видайтында болгондо июнда фасоль алат. Ошол эле жылы Нуржан Токтогулов БМВ көп Мерседес үлгүдөгү машиналерди алат. Үйүн курат, огород алат, даже элдердин айтымы боюнча кой алган, элдердин айтымы боюнча $400 итине уя салдырат. Андан кийин бул күзүндө расплачусь деген ойдо жүргөн, күзүндө фасоль түшүп кеткен. Андан кийин бул төлөп тайкесине төлөп бер акчасын билбей калган да. Андан кийин мына ноябрь убакыт келгенде мага ит чалды. Омар кандайсың? Ага чейин мындай чалышып кандай ушул эле тууралуу темаларда сүйлөштүк. Андан кийин ноябрда чалып мынтип айтты. Омар мен сүйүнчү сарай алдым деди. Сарай алдым, сарайды саттым деди. Аны болсун дедим. Андан кийин неге бул сарайды каяктан таптың, кайсы акча дегенде анан түшүндүрүп берди. Мен тайкемен жазында фасоль алгам деди. 700 сомдон алып аны өткөрүп, 100 сомдон мен аборт кылып иштетип, анан кийин 100 сомдон кылып өткөрүп берейин деген сентябрда деди. Андан кийин тиги акча ошо фасоль түшүп кеткенге байланыштуу мен ал акчаны чыга албай калдым. Калган акчаны мен башка түрктөр менен иштешип аткан ошолорго да салдым. Жарымына мен сарай сатып алдым деди. Сарайды саттым. Сарайдын акчасын мына январь айында берет, уже декабрь болуп калган, ноябрдын аягы. Январьдын башында казакка келип сатып алат экен, акчасын берет. Мына тайкем күндө чалып, мен даже апама кол көтөргөнгө чейин барып атат деди да. Андан кийин мына Омар айылдаштык кылып жардам кылып кой,
мен деле сен Бишкекке Таласта концерт коюп бергенде баягы жардам кылып эметип жүрмүнбү деп суранып койчу, мен атыма суранам деп аябай өтүнгөндөн Тайкеси өзү мага биринчи чалды. Тайкеси келип көрүшөбүз деди. Мен Тайкесине бардым, биринчи көрүшкөндө мен толук түшүндүк бердим. Байке мен сурандым, чындыгында айылдашы үчүн баягы суранып кой деген үчүн абдан суранда, байке сиздин посольностунда оборот экен, жылдарды акчасын берет экен, күтө туруңуз дегенде, ома сен бул жакта тиешең барбы, жок болсо анда буга киришпе деди. Мен байке бул жакта Нуржан менен эч кандай мен жок, тиешем жок, мен Бишкекте жашап жүрөм. Нуржан бул жакта эмне факториялык, эмне кылышканын мен билбейм.